урматтуу депутаттар, урматтуу Аширбек Мойдунович. Мен ушу Жалал Абад областынын Нокен районундагы ушу социалдык объектилер боюнча бир көйгөйлүү маселени көтөргүм келип турат. Ушул райондогу Достук айыл аймагынын Ынтымак айылындагы 1991 жылы башталган 530 орунду мектеп, мына быйыл 27 жыл болот. Ушул малга чейин бүтпөй турат да ушул мектепчи. Мектептин өзү сметалык баасы 66 миллион сом. Бүгүнкү күндө башкача айтканда 80 миллион сомдук иштер аткарылган. Дагы бир аз акча талап кылынат. Ушуну карап беришиңерди өтүнөт элем да. Ошондой эле ушул айылдын Масыл айыл аймагында 2008 жылы башталган тендердик баасы 60 миллион сомдук болгон спорт сарайы бүгүнкү күндө 70%ке бүткөрүлүп, калганы бүтпөй турат. Бүгүн баарыңызда быйылкы жыл ошол мына өзүбүздүн урматтуу президентибиз региондорду өнүктүрүү жылы деп аталап, ошо региондорго басым жасагандыктан мына алды 27 жылдан бери ушу бүтпөй турган мектептерди ушу капиталдык салымдарга быйыл дагы кошулбай калды. Ошол жагын карап беришиңиздерди, жардам беришиңиздерди өтүнөт элем да. Себеби быйыл күз айларында ушу Нокен районунун 90 жылдыгы белгиленип жатат. Ушул райондон 5 социалдык объект киргизилген, бүтпөй турат. Асты 80%ке, арты 50%ке бүтүрүлгөн объектилер. Астынын башталганына 27 жыл болуп атат. Эми ушуну билебиз, бул бюджеттин тартыштыгын, акчанын жоктугун, бирок ушундай 80-70% бүткөн объектилерди бүтүрүп коюшса жакшы болот эле деген ойдо да. Рахмат көңүл бурганыңыздарга.